Ош облусунда 9 айда жол унаа кырсыктары 73 адамдын өмүрүн алып, 879 жаран денелеринен түрдүү жарат алышты. Акыркы 3 күндө эле аймакта 2 адам жол кырсыгынан каза болду. Алардын бири Ош-Араван автожолунун 18-чакырымында жүз берген. Анда чыгыштан батышты карай бара жаткан Деву-Матис үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу рөлдө башкара албай карама-каршы багытта келе жаткан Хова үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаасы менен кагылышкан. Натыйжада Деву-Матис үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу денесине алган оор жаракатынан жеринде мерт кеткен. Ушул кээ бирки мына жаш балдарды, жаңыдан жолго турган айдоочуларды ушул бир аз сабырлып, кичине бир эрежени сактаса, ушул максат кылган жерине жетет да. Мына былтыркы жол унаа кырсыгында 93-жылкы бала туура кичине бир 1000 сабыр кылганда ошол оор жол унаа кырсыгы болбойт эле да. Эч кимдин үйүндө кайгы капа болбойт эле. Жол кырсыгынын 90% айдоочулардын кайдыгерлигинен келип чыгат. Айрыкча ылдамдыкты ашыруу жана карама-каршы тилкеге чыгуу негизги себеп болору Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү өткөргөн рейд учурунда айтылды. Жалпысынан алганда 2021 жылга салыштырмалуу Ош облусунун аймагында жол унаа кырсыктары кыскарган. Азыркы учурда Ош облусунун аймагында жол унаа кырсыктарын алдын алуу болтуруу багытына биздин өлкө башчысы атай жарлык чыгарган. Ошонун негизинде Ош облусунун аймагында биздин кызматкерлер жол унаа кырсыктарын алдын алуу боюнча орто мектептерде, бала бакчаларда, жүргүнчүлөр ташыган айдоочулардын арасында, такси кызматында иш алып барган айдоочулар арасында биздин кызматкерлер түшүндүрүү иштерин, эскертүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Эң биринчи правый рулга көңүл бурушуңар керек. Кайсы жерде авария болсо правый рулдан чыгып атат. Мына кече мен 5 жерде авария көрдүм, 5-өө ham правый рулдан болуп атат. Карындашым. Ошондуктан мына ошо правый рулдорго тыюу салыш керек. Биздин жолдор талапка жооп бербейт. Экинчиден знактар ham туура эмес. Ооба. Бияктан кызыл жанганда, бияктан жашыл жанса өтөйүн десең пешеход жанып калат. Ылдамдыктарды ham гаилер башка немкемен туура эмес коюлган. Мына маршруттарды бардыбыз. Болушунча ушу өзүбүз эhtiyattanабыз. Кишилер сыйлайбыз. Ошо эметкен кишилерди ушу эметкен жерден алып барабыз. Эhtiyаттык менен эме кылабыз. Кудай сактасын, эми кырсык болбосун чында. Болом десе бул Алланын эрки. Секин кетип атсаң дагы боло турган нерсе. Айдоочуларга коопсуздук сактагыла. Жүргүнчүлөргө эч убакта зыян жеткизбегиле. Канчалаган жаш балдар, канчалаган ата-энелер, аялдар өлүп атат. Ошон үчүн мен суранат элем, ушул эле менин сөзүм. Муну менен бирге жүргүнчүлөрдү ташуу менен алектенген айдоочуларга автоунаанын техникалык абалын текшерүүнү, жүрүп бара жатканда болушунча эhtiyаттык жана сак болууну, ылдамдыкты сактоону, коопсуз аралыкты жана маневр жасоо эрежелерин сактоо эскертилди. Ошондой эле жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөктөргө убагында алмаштыруу талабы коюлду. Коопсуздукту сактайбыз, дөңгөлөктөрдү вовремя алмаштырабыз. Техосмотрдон өткөм. Огнетушитель аптечка баары бар. Эми мен башкаларга айтып кетерим, ушу ылдамдыкты азайтып, анан шашпай айдаса жакшы болмок да. Могу основной Ош Бишкек каттагандар катуу жүрөт жолдо. Ал кар жааганда эле алмаштырбастан азырдан алмаштырып кетиш керек да. Ошого биз ар бир аялдамаларга акыркы конечныйлерге келип туруп, айдоочуларга түшүндүрүп, ар бир осоону жетекчилерге жеткиздик булга чейин. Эми жеткизгенден кийин артынан чыга туруп биз эми текшерип, ар бир айдоочуга өзүбүз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Белгилей кетсек, Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү 2022 жылдын 1-октябрынан 10-октябрь күндөрү жол тартиби аталыштагы рейд уюштурган. Жыйынтыгында жол эрежесин бузган 1044 айдоочу аныкталган. Анын ичинен мас абалда автоунаа башкарган айдоочулар 15ти түзүп, алардын иши сот органдарына кароо үчүн жиберилди. Мас абалда унаа башкаргандарга 17500 сом акчалай айып же 30 сааттан 40 саатка чейинки коомдук жумуштарга тартуу чаралары көрүлөт. Ал эми жол эрежесин бузган 44 айдоочуга карата укук бузуулар кодексинин негизинде протоколдор түзүлүп, айып акчага жыгылышканы маалымдалат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.